Үй тазалоочу каражаттар өпкө илдеттерин пайда кылышы мүмкүн. Үй, кеңсе жана башка жайларды тазалоо үчүн колдонулган каражаттар аны пайдаланган адамдын дем алуу системасын ооруга чалдыктырышы ыктымал. Бул тууралуу Гарвард университетинин окумуштуулары иликтеп чыкканын чет элдик басылмалар жазды. Химиялык кошулмалары бар тазалоочу заттардын адамдын ден соолугуна зыянын иликтерден мурда окумуштуулар медайымдардын өпкө илдеттерине көп чалдыгаарын байкашкан. Медайымдар оорукананы жана өздөрү колдонгон жабдууларды таза кармоо үчүн ар дайым тазалоочу заттарды колдонууга мажбур. Ошентип дайыма химиялык каражаттардын жанында дем алган кызматкерлер өпкө ткандарын жабыркатат. Кесепетинде өпкөнүн өнөкөт оорусу пайда болот деп айтылат макалада. Маалыматка караганда бул илдет адатта 10-15 жылдан ашуун чылым чеккен кишилерде кездешет. Мындан тышкары, адамда өнөкөт бронхит пайда болушу ыктымал. Андыктан адистер үй кожойкелерине жана ишинде тазалоочу каражаттарды көп колдонгон адамдарга жууп тазалоо учурунда бет кап колдонуп, кийин бөлмөнү жакшылап желдетүүнү сунуштайт. Үй ичинде кайсы жерде бактериялар көп болот? Үй ичиндеги эң кир бактериялар көп болгон жай унитаз болуп эсептелинет. Буга утурлай ашканадагы идиш жууган жайда бактериялар өтө көп. Аны адистер ал жерде өтө көп азык-түлүк калдыктары сакталгандыгы менен түшүндүрөт. Ошондой эле колдонуучу сүлгүңүздү жумасына 2-3 ирет тазасы менен алмаштырып туруңуз. Кир сүлгүдөгү бактериялардан арылуу үчүн өтө ысык суу менен жууш керек. Микробтор менен кантип күрөшүү керек? Ал үчүн азык-түлүктөр жана эт үчүн атайын такта колдонулушу шарт. Анткени этте дагы микробтор көп болот. Бир айда бир жолу полуңузду хлор аралашкан суу менен жууп туруңуз. Өтө аз кошулган хлор суусу менен кол жууган жана идиш жууган раковиналарды жууп тазалап туруңуз. Ошондой эле идиш жууган чүпүрөңүздү да пат-паттан алмаштырып туруңуз. Көздүн тегерегиндеги брышка каршы маскалар. Көздүн тегерегиндеги брыштар жөндөн-жөн пайда боло бербейт. Ал көпчүлүк учурда көз тегерегиндеги тери кургагандан улам түшөт. Муну менен бирге эмоция жана мимика, туура эмес тамактануу, стресс, алкоголдук ичимдиктерди ичүү, сырткы факторлор, шамал, күндүн нуру сыяктуу таасир этет. Эгерде көзүңүздүн тегерегине брыш түшпөсүн десеңиз, эң алгач эле териңиздеги нымдуулукту сактаңыз. Ага утурлай төмөнкү маскаларды колдонуңуз. Алоэ маскасы. Алоэ маскасы абдан пайдалуу жана нымдандыруучу болуп саналат. Ал үчүн 1 чай кашык алоэ согуна 1 чай кашык таза суюк балды кошуп аралаштырып аласыз. Даяр болгон масканы жүзүңүзгө 15 мүнөт коюп, кийин жылуу суу менен жууп салуу кажет. Картошка маскасы. Бир даана картошканы алып, анын сыртын аарчып өткөргүчтөн өткөрүп аласыз. Пюре сыяктуу картошканы марлеге ороп, көздүн тегерегине 15 мүнөт коюлат. Жумушта кантип ийгиликтүү болуш керек? Жумушта ийгиликтүү болуунун бирден бир сыры ар дайым позитивдүү маанайда болуу. Эрте менен эрте туруңуз, туруп эле дароо 1 стакан жылуу суу ичиңиз. Күзгүгө караныңыз, өзүңүзгө өзүңүз жакшы сөздөрдү айтыңыз. Мисалга, бүгүн аба ырайы кандай керемет. Эртең мененки тамакты шашпай ичип, бүгүн сизди сонун окуя күтүп турганын ойлонуңуз. Кечкисин жумушка кийчү кийимдериңизди даярдап коюңуз. Эртең менен жумушка алдын ала аксессуарларыңызды тагынып чыгып кетиңиз. Коомдо жана жумушта эч ким менен урушпай, сылык болууну үйрөнүңүз. Ишиңиздеги стөлүңүздө ашыкча нерселерден арылыңыз. Жумушта күнүнө 2 литр суу ичүүнү адатка айлантыңыз. Жалпы кесиптик тажрыйбаңызды жогорулатуу жолдорун издениңиз. Жумуш убактыңыз бүткөн соң бардык буюмдарыңызды жыйнап, иреттеп кетиңиз.